Саламатсыздарбы? Эфирде күн тартиби программасы. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйында ар кандай маселелер саатында депутаттар өлкөдөгү эң маанилүү экономикалык маселелерди көтөрүп, анын аткарылышын өкмөттүн алдына койду. Ошондой эле депутат Тазабек Икрамов кечээ Азия чемпионатында биринчи орунду ээлеп, Кыргызстанга абийир алып келген спортчуга квартира үй берүүнү өкмөттүн эсине салды. Мына ушул жана башка маселелер боюнча депутаттардын пикирин сурасак. Сиз бүгүн аябай жакшы маселе көтөрдүңүз спортчуларды колдоо жөнүндө. Негизи кече бардык Кыргызстаныбызды ушунчалык бир сүйүндүрдү. Акжол Махмутов бул жигитибиз 18 жашта, жаш болсо дагы мына чоңдор арасында азиялык күрөштө чемпиондук алтын медалыбызды алып келип берди. Ошондо андан сырткары да биздин балбандар күрөштү. Общий грек-рим күрөшү боюнча Азияда биринчи жолу биринчи месттен алышты. Бул биринчи жолу ушундай бир жакшы жетишкендик болду да. Буга чейин Акжол Махмутов жөнүндө айтсак, буга чейин дагы бир топ медалдарды алып келди да. Буга чейинки медалдарды алып келди, бирок өкмөт тараптан эч кандай бир кароо болбоду да. Эң негизгиси мен азыр өкмөткө тапшырманы бердим. Буга чейинки Азиянын чемпиону болуп келгендерге өкмөт тараптан үй берилчү, акчалай жардам берилчү да. Бул рет дагы бул нерсени сөзсүз түрдө жасаш керек өкмөт, себеби bundan кийинки биздин келеаткан жаш балдарыбызга, өспүрүмдөрүбүзгө бир мындай өсүүгө, умтулууга, аны көрүп, ушундай спортсмен болуп, Кыргыздын желегин көтөргөнгө ушунчалык бир жакшы стимул болот да. Ошону өкмөткө мен тапшырма бердим, сөзсүз түрдө караш керек. Мына бүгүнкү күндө жогорку бийликтин деңгээлинде темир жолду жандандырышыбыз керек, түштүккө жүктү ошо темир жол аркылуу ташышыбыз керек деген демилгелер көтөрүлүп жатат. Бирок сиз айткандай ошол эле учурда темир жолдо аябай эле чоң вагондорду сатып алууда чалкештиктер болуп атыптыр да. Мына Кыргызстан деңизге жолубуз жок. Биздин караган тектегенибиз ушул темир жол болуш керек эле. Бирок ишкана азыр банкроттук абалда. Карызы уламдан улам, айдан айга көбөйүп атат. Жакында эле мына Кыргыз Орус фондунан дагы мына 8 миллион 380 миң акш долларында кредит алып булар. Вагон сатып алабыз деп, ошону дагы бир ортомчу казак фирмалары менен сүйлөшүп алып, ал мына иштеп башташ керек вагондор. Азыркы күнгө чейин бюджетке акчаларды түшүрүп башташ керек ошол вагондор. Бирок 40 гана вагон келген, 150 вагондон. Анын дагы 10дон ашыгы мына жараксыз, эски тетиктер менен келген, тендердин талаптарына жооп бербейт. Бирок булар ошол каражаттын, биз алган кредиттин каражатынын 70%-ын казактарга которуп койгон. Андан башка фирмалар дагы болгон, түз жеткирип беребиз деген, аларга көнгөн эмес. Жок дегенде аларга штраф салыш керек болчу. Мына менде тендердин документтери бүт турат. Штраф салынган жок азыркы күндө. Штрафы деле азыр миллиондорду чапчымак. Андан сырткары эң кызыгы мына 137 миллион сомдой каражатты жакында Өзбекстанга бизге болгон карызын ошол темир жол ишканасынын жетекчилиги кечип салды. Бул да абдан таң калыштуу. Эми эң кызыгы булар ушул мамлекетти ойлобой эле, мамлекеттин бюджетине киреше түшүрө эле, темир жолду бир оңдойлуу бир азыр мына ЭСК кирдик, темир жол аркылуу биздин жүктөрдү ташып баштап бир бай ишканага айланталы, бюджетке көп каражат түшүрөлү деген ордуна өздөрүнүн кызыкчылыгы менен алек. Темир жолдун башчысы темир жол ишканасынын аймагына өзүнүн кызына, өзүнүн мына Кара чечекей кызына катталган фирмага 3 кабаттуу Фавара деген мейманкана куруп бериптир. Ал өзүнө иштеп атат. Эсеп палатасы барып, мыйзамсыз бул жерге курганга болбойт деп чыгарыптыр. Жок, бирок иштеп атат. Эми азыр мына премьер-министр дагы айтып атат, жанагы жаңы доорго 40 кадам деп, мындай жетекчилер менен, мындай банкроттук абалдагы ишканалар менен биз мындай алыс бара албайбыз да. Жаш, күчтүү, энергичный, баягындай менеджер балдарды ишканага коюп, кирешени көбөйтсө болот эле. Мына Бишкектеги кечи бустарды айдаган айдоочулар одоно мыйзамды бузуп көптөгөн жол кырсыктарынын себепчилери болуп калып атат да. Буларга эми кандай чара көрүлүш керек деп ойлойсуз? Эми мен айтып кетет элем, ошол эле жанагы мен айткан айып бул. Муну көбөйтүү керек. Анан мисалы ошол эле жерде жана биз көрүп аткандай интернетте жүрөт да. Ошол жол эрежесин бузуп, встречага чыгып айдап, ДТП кылып аткандан, авария кылып аткандан сырткары булар өздөрү жол эрежесин бузган аз келгенсип, ошол жол эрежесин билбейт. Ошол мисалы жол эрежесин бузган 1 жылдын ичинде 18 айдоочуну именно ошол маршрут айдаганда алып келсе, 18-дин бирөө да кайра тапшыра алган эмес да. Бул деген ошол айдоочунун күбөлүгүн сатып алган, жол эрежесин билбейт,
ошол бир өзгөртүүлөр кириш керек да. Менимче бул өтө коркунучтуу көрүнүш. Ошол 18 айдоочуну бирөөдө тапшыра албай калган өтө коркунучтуу көрүнүш. Балким коопсуз шаар программасын эртелетүү керекпи? Эми коопсуз шаар программасын эртелетишибиз керек, бирок аны камераларды коймоюнча биз муну эртелете албайбыз. Мына бүгүнкү күндө мага информация келди, бир 10го жакын, мен өзүм көрө элекмин, бирок бир 10го жакын перекресток уже коюлду деп келди. Биз перекрестокко коюлуп, штрафты көбөйткөн күндөн баштап ошол күнү токтойт. Бүт депутаттын баардыгы айтып атат. Бишкек, Ош жолунда аябай кырсыктар көп болуп атат, жол жаман деп. Ал эмес, могу биздин Борбор шаарыбыздын ичинде абдан көп ушунчалык кырсыктар көп болуп атат. Жана транспортто кетип баратсаң, перекрестокко токтоп калса, маршруткалардын мурун 2-нчи ряддан чүрчү, азыр 3-нчи ряддан деле чүрүп эле остановка кылып алды. Булар үчүн мыйзам деген бар, закон деген бар. Ушуну карап туруп, жана жол эрежелери үчүн аткаруу бийлиги, ошондой эле МВД, гаишниктер өзүнүн ордуна коюш керек. Себеби муну бир жолу, эки жолу эскертүү берип, үчүнчү жолу болбосо штрафты эле тоготпой калды. Вообще рейске чыгарбай коюш керек да булар. Саламатсызбы? Закир Шарпович, мына Кадамжайдагы сымап комбинаты кезинде бирден бир ошол районду баккан, элди жумуш менен камсыз кылган бир ишканалардын бири эле. Бүгүнкү күндө бул сымап комбинатынын тагдыры эмне болуп атат? Акыбалы кандай? Бүгүнкү күндө эми Айдеркен сымап комбинатынын жетекчилигинин маалыматына караганда, былтыр июль айында жергиликтүү инвестор Северсталь деген бир компания менен келишим түзүшүптүр. Бүгүнкү күндө ошол 1 миллиондон ашык акча жумшап, ошол жердеги фабриканы реабилитация кылдык дейт. Анан берки заводдун иш пландарын түзөтүү иштерин жүргүзүп атабыз дейт. Эми анын жерине барып көрүп келгенден кийин айтпасак, бүгүнкү күндөгү жергиликтүү элдердин маалыматына караганда, алар айткан миллиондогон долларлар кеткен иш жүргөндүгү тууралуу мындай толук маалымат жок да. Ошондуктан мен кайра запрос берип атам тийиштүү министрликтерге, мага толугураак маалымат берип койсо, бул кандай жергиликтүү инвестор? Инвестордун учредителдерин тактасам, мен Минюстка кайрылып, Минюстун инвесторуна карасам, биздин жогорку кеңештин бир отдельный заместители, бир учредитель болуп ошол жерде белгиленип жүрөт да. А мен алыстан эле издеген киши биздин жогорку кеңеште иштеген болуп чыгып атат, ошолдо сыйкырды болуп да. Анан ошондагы мүлк фонду жолусум өкмөттүн өкүлү мага бир толугураак маалымат берип койсо, булардын айтымына караганда, бизде январь айында өтө күн суук болду. Январь айында булар шахтанын сууну откачка кылып төгүп салдык деп атат да. Ошол 9 жылдан бери затоп болуп жаткан сууду откачка кылса, бул Айдеркенди каптап кеткен муз болуп калат эле да. Бул жерде мындай чындыкка кошпогон көп маалыматтар болуп атат. Ошон үчүн мен өкмөттүн өкүлүнөн толугураак маалыматтарды талап кылып атам. Мына Кумтөрдө кен казууда элдин жайыты менен маселе болуп атыптыр да. Сизге кандай мазмунда кайрылуу келип түшүп атат? Эл эмнени каалап атат экен? Жети-Өгүз районунун мына Жети-Өгүз, Липинка, Акдөбө, Ырдык айылдык кеңештеринин депутаты келди. Анан булар болсо 4 негизги маселени талап кылып атат. Биринчиден мына жер салыгы боюнча. Жер салыгы жанагы тиешелүү салыктар эмес төлөмдөрдөн келип түшкөн кирешелер жөнүндө. Анан жана айыл чарба эмес багытындагы салыгы жана таштандыны чыгаруу боюнча ар бир иштеген жумушчудан алынчу салык жөнүндө булардын өз талаптары бар экен. Анан жайыт маселеси дагы бул аябай эле мындай мыйзам боюнча мына лицензия кармап туруу үчүн төлөмдөрдөн түшкөн суммаларын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттерине түшөт деп мына мыйзамда жазылып турат да. Ошондуктан мына Жети-Өгүз районуна деле Кумтор ошол акчаны которуп бериш керек. Бирок Кумтор мына соглашение боюнча ал акчаны
фонд развития Искульской областига которот экен да. Анан бул акча именно мына могу Жети Көз районуна кандай бөлүнүп берилет, анан кайсы суммада акча бөлүнүп берилет, ошол дагы аябай маанилүү болуп атат. Бул депутаттар келип мындай сөз айтып атышат. Мына 5017 гектар жерди бери боюнча мына айылдык кеңешинин чечими керек деп бул жанакы администрациялар, мамлекеттик администрациялар кыстап жатышыптыр да бул депутаттардычы ошо чечимди чыгарып бергиле деп. Мына бул чечимдер, мына бул мисалы мына 2 айыл өкмөтүнүн ушундай вот постановление, ушу постановленияга кол коюп бергиле деп келишиптир да. Бул кыстап атышыптыр. Мына бул Липинский, анан Жетегизский айыл өкмөттөрү да. Анан бул кайрылуусу, мына кайрылуусу, кайрылууга 63 депутат кол коюшуптур. Ар бир каршы болушат да булар. Конечно, каршы болушат. Анан ушу боюнча мен азыр мына өкмөттүн жообун күтөм. Анан бир марттарда ушул райондорго чыгып, айыл өкмөттөрүнө чыгып, ошо тургундары менен сүйлөшүп, анан тургундардын пикирин дагы угуш керек. Тургундардын пикири менен жергиликтүү кеңештин депутаттары менен жолугабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күн тартиби программасын көрдүңүздөр. Ал эми астыда дагы парламенттин кароосунда 7 маселе турат. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.